10 февраль дүйшөмбү. Ош шаарында Кыргызстандын түштүгүндөгү эң ири кондитердик фабрикалардын бири курулат. 63 миллион сомдук долбоорду Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду каржылоодо. Кыргызстандын Тышкы иштер министрлигинде АКШ элчиси менен миграция жана санкция маселелери талкууланды. Тараптар кызматташтыкты чыңдоого даяр экендиктерин ырасташып, саясий консультациялар жана С5+1 демилгеси форматында диалогду улантууга макулдашышты. Ат башыда Көл суу керемети кышкы фестиваль өттү. Бир айда Кыргызстандын эл аралык резервтери 102 миллион долларга көбөйүп, 5,19 миллиард долларды түздү. Кыргызстандын ички дүң продукциясы 2025 жылдын январында 97 миллиард сомго жетти. Энергетика министри Кытайлык ТБА компаниясына Бишкек шаарынын жылуулук электр борборунун калган эски блокторун модернизациялоо иштерин жүргүзүү сунушун киргизди. Кыргызстанда 24 жылдын жыйынтыгы боюнча орточо айлык акы 37 миң сомду түздү. Чүйдө көчмөн Сити турак жай комплексинин курулушуна старт берилди. Жалпы 20 гектар аянтты камтыган бул заманбап комплекс 86 блоктон турат. MCN Coin криптоактивине акчасын алдаткан адамдарга 1 миллион 700 миң доллардан ашык каражат кайтарылып берилди. Улуттар аралык кастыкты козутууга айыпталып жаткан Кайрат Примбердиев өлкөдөн чыкпоого милдеттендирилди. Учурда тиешелүү тергөө жана процессуалдык иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Илон Маск Америка үнү жана Азаттык радиосун жабуу тууралуу чакырыкты жасады. Садыр Жапаров Масктын сунуштарын колдой турганын айтып, кыргыз эли жаңылыктарды талдап үйрөнүп, такталбаган маалыматтарга айрым учурда Азаттык тараткан бурмаланган маалыматка ишенбей калганын белгиледи. Нуржан Шайлдабекова Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы кызматынан кетти. БШКнын төрагасы болуп Тынчтык Шайназаров шайланды. 11 февраль шейшемби. Аламөдүн дарыясынын нугун тазалоонун экинчи этабында 500 метри тазаланып, 3852 тоннадан ашык таштанды чыгарылды. Март айында Азия өнүктүрүү банкынын каражатына Чолпон Ата шаарында саркынды сууну тазалоочу жайлардын курулушу башталат. Мыйзам бузуу фактылары боюнча Ички иштер министрлигинин кызматтык иликтөөсүнүн жыйынтыгында Бишкек шаарынын Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын башчысы жана 11 кызматкер кызматынан бошотулду. Президенттин жарлыгына ылайык курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлиги түзүлдү. Нурдан Орунтаев министрдин милдеттерин аткаруучу болуп дайындалды. Дене тарбия жана спорт чөйрөсүн өнүктүрүүнүн ролун жогорулатуу максатында Дене тарбия жана спорт департаменти мамлекеттик агенттиги макамына ээ болду. Жылуулук энергиясын өндүрүүгө кеткен чыгымдарды жабуу максатында жыл сайын жылуулукка болгон тарифти жогорулатууну пландаштырып жатканын энергетика министрлигинен билдиришти. MCN Coin иши боюнча финансылык рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматынын мурунку жетекчиси Юруслан Тойчубеков кармалды. Президент Садыр Жапаров Ош шаардык мэриясына 500 миллион сом бөлдү. Бул каражатка атайын техника сатып алынмакчы. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Бириккен Араб Эмираттарынын Дубай шаарына иш сапарынын алкагында өкмөттөрдүн дүйнөлүк саммитинин ачылышына катышты. Өз сөзүндө Касымалиев Кыргызстан өз өнүгүү жолунда Борбор Азия чөлкөмүнүн так ортосунда жайгашкан деңизге чыга албаган өлкө катары гидроэнергетикалык потенциалды жогорулатууга, транзиттик мүмкүнчүлүктөрдү ачууга жана мамлекеттик башкарууну санариптештирүүгө басым жасап жатканын айтты. 12 февраль шаршемби. Улуттук кардиохирургия, жүрөк жана органдарды трансплантациялоо институтунан өрт чыкты. Анын кесепетинен 2 бейтап каза тапты. Бирөөсү 1 жаш 7 айлык наристе, экинчиси 16 жаштагы өспүрүм. Өрт коопсуздугунун эрежелерин бузуу беренеси менен кылмыш иши козголду. Калган бейтаптар башка ооруканаларга эвакуацияланган. Нурадил Баясов мамлекеттик ипотекалык компаниясынын төрагасынын орун басары кызматынан бошотулду. Анын ордуна Кубатбек Оморов дайындалды.
Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду Сулайман тоонун жанына заманбап жана экологиялык жактан таза мейманкана куруу долбоорун каржылай баштады. Ушул күндөн тарта таштанды чыгарууга тоскоолдук жараткан унаалар массалык түрдө эвакуацияланат. Өлкөдөгү бардык аэропорттордун кызматкерлери төш камераларды тагынат. Мындай чара өлкөнүн аэропортторундагы тейлөөнүн сапатын жакшыртуу, коопсуздукту жогорулатууга жана кызматкерлердин ишин көзөмөлдөөгө багытталган. Нин-Куштагы мурдагы оргтехника заводунун аймагы жана жабдуулары мамлекетке кайтарылды. Бишкектеги номер 72 мектептин окуучусунун өлүмүнө байланыштуу кылмыш иши козголду. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Бириккен Араб Эмираттарына болгон жумуш сапарынын алкагында Google технологиялык компаниясынын өкүлдөрү менен жолукту. Жолугушууга Касымалиев санариптештирүү Кыргызстандагы мамлекеттик саясаттын негизги багыттарынын бири экенин баса белгиледи. Бул контекстте Google менен кызматташуу өлкө үчүн өзгөчө билим берүү жана IT адистерин даярдоо жаатында жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачарын айтты. Google компаниясынын өкүлдөрү мындан ары кызматташууну бекемдөөгө даяр экендиктерин билдиришти. Бишкек мэриясынын Ататүрк паркын 92-жылдагы чегинде калыбына келтирүү боюнча чечимдери Конституциялык сот тарабынан мыйзамдуу деп табылды. Быйыл өлкөдө туристтер тыныга турган Rest Point куруу пландалууда. Азыркы тапта президенттин облустардагы өкүлчүлүктөрү менен биргеликте куруу үчүн жерлер аныкталууда. 13 февраль бейшемби. Өлкөдөгү эң ири Элкат интернет провайдеринин уюштуруучулары кармалып камакка алынды. Бишкек парк соода борборунан өрт чыкты, жабыркагандар жок. Джунда мунай заводун модернизациялоого 167 миллион доллар жумшалат. Бул өндүрүштүү К5 экологиялык стандарттарына алып келет. Нижний Новгороддо Кыргызстандын ардактуу консулдугу ачылды. Садыр Жапаров ЖККнун башкы катчысы Имангали Тасмагамбетовду кабыл алды. Аймактык коопсуздукту жана туруктуулукту камсыз кылуу, ошондой эле уюмдун алкагындагы өз ара аракеттенүү маселелери боюнча кеңири пикир алмашуу болду. Кыргызстанда травматология жана ортопедия улуттук борбору түзүлөт. Президент Садыр Жапаров жарлыкка кол койду. Бишкектеги номер 72 мектеп гимназиясынын окуучусунун өлүмү боюнча козголгон кылмыш ишин тергөөнү башкы прокуратура өз көзөмөлүнө алды. Дагы бир окуучу сабалып каза болду. Бул ирет Кара Суу районунда. Президент салык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүүгө кол койду. Ага ылайык жалпы декларация, такси салыгы, ошондой эле курулуш компаниялары үчүн бирдиктүү салык алынып салынды. Белгилүү журналист Нарын Айып 72 жашында дүйнө салды. Жогорку кеңеш талаш жараткан жер кодексин 3-окууда кабыл алды. Анын жоболорунун бири дача конуштарына айыл статусун ыйгаруу. Экинчи норма жарандардын жерлерин мамлекеттин муктаждыгы болсо тартып алуу. Министрлер кабинети 2027 жылга чейин ички дүң продукциясынын өсүшүн тездетип, аны 2 триллион сомго жеткирүү планын алдыга коюуда. 14 февраль жума. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча Кыргызстанда киши башына орточо киреше айына 11 000 сомду түздү. Айыл чарба министрлиги зыянкечтерге каршы күрөшүү үчүн 3,5 миңден ашык феромон кармагычтарды сатып алды. Бишкекте былтыр оңдолгон жолдогу кемчиликтер аныкталууда. Сапатсыз иштерди аткарган уюмдарга айыппул салынып, кара тизмеге киргизилет. 1 марттан тарта Бишкек Кербен аба каттама ачылат. Президент Ош аэропортунун жаңы аэробекет комплексинин курулушуна старт берди. Анын өткөрүү мүмкүнчүлүгү саатына 900 жүргүнчүнү түзөт. Жалал-Абадда дагы бир блогер опус алуу фактысы боюнча кармалды. Президент Садыр Жапаров Ош Сити долбоорунун IT шаарчасынын курулушун баштоонун урматына мезгил кутусун салуу аземине катышты. Кант шаарында көп кабаттуу турак жай комплексинин курулушу башталды. Энергетика министринин мурдагы орун басары майнинг фермасын ачууга көмөк көрсөткөнү үчүн чет элдик инвестициялык компаниядан $220 000 талап кылгандыгы үчүн кармалды.
Президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык Нурдан Орунтаев курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министри болуп дайындалды. Башка документке ылайык Айбек Абдымомунов дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин директору болду. Мурдагы номер 17, 14 жана 7 троллейбус каттамдарынын ордуна муниципалдык автобустар каттай баштады. 15 февраль ишемби. Бишкекте Афганистандан советтик жоокерлердин чыгарылышынын 36 жылдыгына арналган эскерүү иш-чара өттү. 2024 жылдын жыйынтыгы боюнча өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу токой кызматы 230 миллион сом киреше тапкан. Негизги киреше токой чарбасын өнүктүрүүдөн, көчөттөрдү сатуудан, токой жерлерин түшүмдүүлүгүн жогорулатуудан жана жашыл аймактарды кеңейтүүдөн алынган. Бекболсун Бөрүбашев улуттук аттестациялык комиссиянын төрагасы болуп дайындалды. Министрлер кабинети 2025 жылы ишке бериле турган объектилердин тизмесин бекитти. Бекитилген тизмеге өнөр жай, айыл чарба, энергетика, тоо кен жана фармацевтикалык маанидеги 128 объект кирди. Бишкекте белгилүү журналист Нарын Айыпты акыркы сапарга узатуу зыйнаты өттү. Эне жана баланы коргоо улуттук борборунун онкология жана гематология бөлүмүнө 1 миллион сомдон ашык кайрымдуулук жардам көрсөтүлдү. Бишкекте 24-28 февраль аралыгында Айтматовдун чыгармасынын негизинде Раймалы менен Бегимай этно-мюзикл көрсөтүлөт.